الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن Абдумалик Ташматов ушул жылы алгач ирет өткөрүлгөн республикалык деңгээлдеги азанчылардын жарышында 500 катышуучунун ичинен эң мыктысы болуп табылган. Анын башка катышуучулардан айырмалаган өзгөчөлүгү азанды Египет стилиндеги оон менен айткандыгында болду. Бул видео материалдан сиздер адатта биз угуп жүргөндөн башкача стилдеги азандын толук версиясын тыңдап, Абдумалик Ташматовдун Умма журналына берген эксклюзивдүү маегине күбө болосуздар. Азандын ислам диніндегі орду өтө чоң. Негизи баягы исламдын арабчада шаары деп коет. Мындай мусулманчылыкты ошол жерде дин бар экендигинин белгиси ошол азанда да. Негизи көп жерлерде негиз анындагы айтылат, ошол азан айтылган жерде мисалы шайтандар качат, периштелер топтолот. Анан кайсы мамлекетке барсаң ошол азан чыгып турса, ошол бир мамлекеттин ошол жерде ислам бар экенин бир белгилейт да негизи. Анан негизи азандын ичинде өтө эмелер көп. Ар бир сөзүндө мисалы Аллахтуулукта пайгамбарыбызды күбөлүк келтирип, ошол иманды жаңылоо эмелери дагы албетте бар. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Абдумалик Ташматов азанды гана көркүнө чыгарып айтпастан, ыйык Куранды дагы түрдүү кыраатта окуй алган кары. Анын Курандын 10 кырааты боюнча ижазасы бар. Тагыраак айтканда, Абдумалик мырза ыйык китепти 10 түрдө окуп, жана аны башкаларга үйрөткөнгө да тиешелүү күбөлүктүн ээси. Абдумалик Ташматовдун Куранга болгон сүйүүсүнүн башатында балалык кездеги кыялы турат. Негизи биздин ата бабаларыбыз эмес, чоң атам чоң молдо болгон экен. Ошолор алкылары биз негизи кичинемден эле ошондой бир тарбияда тарбияландык да. Мен кичи бабам бар болчу, ошол бир мешитте имам болчу, ошонун колунда жүрүп көбүнчө. Ошол жактан эле үйрөнгөм негизи. Дүйнөдө эң чоң атага чыккан кары бар, Абдулбасит Абдусамат деген. Ошону угуп, менде ошол негизи эле Куранга сүйүү ошондо пайда болгон. Ошондо анан Абдулбасит окуп жүрүп, анан медресеге барып, ошол Куран жаттоо эмеге да ошол жактан кызыгып, ал жактан Куранды бүтүп, анан ошол Абдулбаситти аябай жакшы көргөнүмдөн билбейм, ошону изилдеп, кай жактан экенин изилдеп, анан эметкем да, ошондо Египеттен экенин уккам, изилдеп. Анан Египетке барыш ниет да ошондон пайда болгон негизи. Египетке барып, ошол кишилердин, ушундай кишилердин немелерин жүргөн жерлерине барып, ошонун шакирттеринен болсо дагы жок дегенди бир эметейин деп ниет кылып барып, Египетке дагы ошонун эмеси менен бардым окшойт деп ойлойм кээде. Анан барып, өзү менен албетте ал киши дүйнөдөн кайтыш болгон, ошонун иниси бар экен, ошол иниси менен көрүшүп, ошол кишиден сабак алганга мүмкүнчүлүк алдык. Албетте, чалкып жаткан илим-билим дүйнөсүнө болгон саякат сөзсүз түрдө ар кандай сыноолор, кыйынчылыктар менен да коштолот. Баштаган иштин акырына чыгуу, орто жолдо чаалыгып чарчап токтоп калбоого Абдумалик мырзага анын апасы чоң колдоо көрсөтүп, шык берип турган. Кичинемден албетте ар бир нерседе шыктандырып турган нерселер болгон. Ошол эң чоң мени жашоодо баягы көп ийгиликтерге жеткениме себеп болгон киши албетте бул апам менин. Себеби мен ушул нерселерди эстейм, баягы Куран курсунда окуп жүргөндө дагы аябай кыйналган болсом керек. Ошондо окубайм деп кетип калгам да, аны деле эстейм. Бар жокторун жыйыштырып үйгө барып, анан эметкенде ошол үйдө апам отуруп мен келгенде андай окубайм деп келгенде айта элек болчумун. Ошондо апам аябай эме кылып, сенден үмүтүбүз чоң, биздин туугандар сен менен сыймыктанышып атат. Ошондой жакшы эмелерди сүйлөп эметкенде мен апамды көңүлүнө эметип алам деп, апамдын көңүлүнө карап, анан ошондо кайра кеткем да. Апам ошондо мага аябай ошондо мотивация берип, ушундай болосуң, окусаң мындай болосуң, окубасаң мындай болосуң деп ошондой эмелерди бүт айтып берген да. Ошондо анан кайтып кеткем. Эң чоң ошондо болгон. Мен баягы жашоомдо эң чоң таасир калтырган нерсе
Албетте андан кийин бир туугандарым, андан кийин окуп жүргөндө устаздар, чоң мамлекеттерде окуп келип, элибизди, жерибизди көрүп атасыңар, Кыргызстанда ушундай абал, келип кызмат кылышыбыз керек деген эмелерди аябай көп айтып, ошолордун эмесинен барып ошол жакта бат-баттан окуп, тез окуп келип, анан кызмат кылганга аракет кылып атабыз. Негизинен ошол устаздар азыркы эмеде, анан жаныбыздагы жүргөн досторубуз, ошолордун эмелери аябай чоң бизге дем күч берет да. Абдумалик Ташматов өмүрүнүн мындан аркы бөлүгүндө талыкпастан илим алууга жана аны кайра кийинки муунга үйрөтүүгө арноону тандады. Азыркы учурда мен ошол Адеп Башаты коомдук фонд бар, билесиздер, ошол фонддун медресесинде окугам негизи, чоң арыктагам. Азыр кайра эле ошол жакта Куран эмесинде бөлүмүндө сабак берип, ошол жакта мугалим болуп иштеп атам. Албетте мугалимдик кесип аябай жагат. Ошон үчүн ушул кесипти тандадык. Себеби баарыбыз эле жакшы билебиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү мугалим болгон. Бул мугалимдик кесип өтө ыйык бир кесип. Себеби жакшы балдарды тарбиялап, жакшы балдарды жетиштирип, элине, жерине кызмат кыла турган, динге кызмат кыла турган балдарды окутуп тарбиялаган, бул албетте эң чоң бир утуктардан чоң бир жемиш бере турган бир эмелерден деп ойлойм. Өтө ыйык кесип албетте. Кала берсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын да жашоосуна мынтип көз жүгүртүп караган болсок, пайгамбарыбыздын деле бүт эле жашоосу ошол мугалимдик эме менен өткөн да. Ошол сахабаларды тарбиялап, канчалаган үммөттөрдү эме болгонго себепчи болгон сахабаларды тарбиялап кетти. Биз деле ошол пайгамбарыбыздын үммөт катары ушул жолду аркалап мугалимдик кесип менен бара жатабыз, колубуздан келген кызматты кылып.